Кыргызстандын шоу-бизнесинде жаңы жылдыз жаркырады. Жаш жана таланттуу аткаруучу Асылай Матаева чыгармачылыктагы алгачкы чоң кадамын жасап, өзүнүн дебюттук чыгармачылык кечесин ийгиликтүү өткөрдү. Иш-чара борборубуздагы белгилүү мейманканалардын биринде өтүп, Кыргызстан менен Өзбекстандын медиа ишмерлери, шоу-бизнес өкүлдөрү бир аянтчага чогулду. Жылдызды колдоого белгилүү аткаруучулар Мирбек Атабеков, Анжелика Кайратовна, Нурмат Садыров жана Бек Исраилов келишти. Ал эми Азиядагы эң мыкты клип режиссерлорунун бири Жамшит Исхаджаев атайын Өзбекстандан колдоп келди. Алып баруучулуктун тизгинин Санжар Мыкыев менен Айзада Жамгырчиева колго алышкан. Атабесе сахнада буйруса Кыргыз эстрадасынын эл артисти болсун, буйруса Кыргыз эстрадасынын токтогул сыйлыгынын ээси болсун. Сахнада жаш жана таланттуу Асыла Матай. Жандуу музыка, фуршет келген коноктор үчүн өзгөчө атмосфера тартуулады. Асылай Матаеванын продюсери Нургиза Айткулова бул иш-чаранын өзгөчөлүгү тууралуу төмөндөгүлөргө токтолду. Бул иш-чарага 2 ай даярдандык. Бул жерде бир эле бүгүнкү иш-чара эмес, ушул иш-чаранын ичинде дагы программалар, ырлар, клиптер негизи 2 ай 3 айга чукул талап кылынды. Бул негизи иш-чаранын деңгээли баягы Асыла айымдын деңгээлине жараша болот керек э? Бул деңгээлге биз эмнеге ушундай кечени уюштуруп атабыз? Негизи кыргыз шоу бизнесинде мындай эч качан болгон эмес. Бизден кыргыз шоу бизнесине жаңылык киргизели деген таризде киргиздик. Кудайым буйруса, Асыла бир гана Кыргызстанга эмес, Өзбекстан өлкөсүнө дагы ырчы айым катары таанымал болот. Себеп дегенде биздин ар бир ырыбыз 2 тилде жазылды. Өзбекстанда биздин жакшы композитор Бадалбаев жазды. Ал эми Кыргызстанда болсо биздин сөзүбүздү, обонубузду Акбар Кубанычбеков, анан жана ошондой эле Зарлык Камбаралиев, анан Алтынбек Соров продакшн полностью биздин кыргызча версияларын кылып берди. И ошол нерсе менен бизге бир 2,5-3 айга чукул даярдандык. Эми түнү күнү уктаган жокпуз. Кудайым буйруса, элдин кызы болот деп ишеничтебиз. Биздин аракетибизди кылдык. Бүгүн тартуулайбыз, Кудайым буйруса. Эң сонун ушуну менен эле чектелип калбайт деп ойлойбуз. Кандай пландар болуп атат алдыңкыга? Бул башталышы гана. Бул башталышы ушундай болгон соң, мен ойлойм, алдыдагы максаттар будан дагы чоң, бийик дегендей. Кудайым буйруса, кадамыбызды баштадык. Эми кадамыбыз байсалдуу болсун. Ал эми биз келген конокторду дагы кепке тарттык. Негизи бул маареке Кыргызстанда жаңылык болууда. Биринчи жолу ушундай өзүнүн каалоосу менен чыгармачылыкка сонун бир куракта аттанып аткан Асыла аттуу керемет айымдын, керемет апакенин десек да болот, эң сонун статустардагы айымдын старты болуп атат, биринчи кадамдары болуп атат. Биринчи кадам эле ушундай сонун болуп атса, мен ойлойм, дагы көптөгөн жаңы чыгармалар менен, хиттер менен бизди кубандырат деп. Анткени сөз түрдө бул жакта сени дагы жан дүйнөң менен чыгармачылыкты колдогон инсан керек да. Чыгармачыл адам жалгыз болбош керек. Жакшы менеджер болуш керек, жакшы продюсер болуш керек. Же ушундай сонун медиа колдоп туруш керек да. Анткени бул чыгармачылыкта инсандын ниети элдерге позитивдүү, жагымдуу нерсени гана тартуулоо. Уюштуруучусу Нургиза, менин окуучум, ушул командаман чыккан мыкты продюсер, сонун Асыла менен биргеликте кол кармаша чыгармачылыкты мыкты деңгээлде өткөрүп баштап атканына кубанып турам. Себеби ушундай окуучуларың менен сүйүнөт экенсиң. Мен гүл дестеси жок, шашып келген, бирок Асыладан да, Нургизадан да гүл алып, аябай кубанып турган чагым. Асыла Матайга чыгармачылык ийгилик каалайм. Өмүрү узун болсун. Ошондой эле ушундай кыргызга жаңыланууларды киргизе берсин, талыкпасын, токтобосун. Буюрса мен жакшы нерселерди күтүп атам. Асыла молодец, азаматсың. Сонун кечени
уюштуруптур. Башынан баштап сонун көзөрмөмдөр болуп жатат. Анан эми бүгүн ушундай чоң бир бет ачар күн. Ошондуктан Асыл ага мен чын жүрөгүмөн чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Бул өтө узун, кызыктуу жол. Ошол узун жолдо ийгиликтер көп баштасын. Кечээде ырчы өзүнүн жаңы чыгармаларын тартуулап, сахнадагы харизмасы жана аткаруусу менен элдин копулуна толду. Асылай Матаева чыгармачылык жолунда алдыга умтулуу жана жаңы бийиктиктерди багындыруу максатын койгонун билдирди. Биз бул шоу бизнеске аябай чоң пландар менен, аябай чоң ниеттер менен кирип атабыз. Буюрса бизге Аллахым колдоп, сонун иштерди, сонун болуп көрбөгөндөй чоң ийгиликтерди жаратабыз деп ойлойм. Биз буюрса Асыл Матай бренди менен Айт Медиа борбору менен биргеликте не только Кыргызстан, бир гана Кыргызстан эмес, буюрса Ташкент менен иштеш баштадык. Кыргызстанга эле эмес, Ташкент жана ошондой эле Казакстан деги эле бүт Азияга чыкмакчыбыз. Буюрса ойлогон максаттарыбыз аябай чоң. Кыргыз музыка дүйнөсүнө жаңы дем алып келген бул талантты чоң сахналарда көрүүгө дагы далай мүмкүнчүлүк болот деп ишенебиз.